18-кылым кыргыздар үчүн катаал жана кыйын мезгил болгон. Анткени сырткы душмандардын аларды каратып алуу, жерин жайыттарын басып алуу маселеси курчуган доор эле. Ошол мезгилде элин жерин коргоп, айыгышкан салгылашуунун башында туруп, душмандарды сүрүп чыгарган Солто оорусунан Жайыл Баатыр болгон. Жайыл Коңурбай уулу жашаган мезгил 18-кылым экендиги белгилүү. Ал болжол менен 1705-жылда ата конушунан алыс Сафет Буланда, азыркы Жалал-Абад областынын Ала Бука районунун аймагында төрөлгөн. Атасы Коңурбай эрте каза таап, Жайыл атасынын инеси Кошой бийдин колунда тарбияланган. Агасы каза тапкандан кийин ал Чүй өрөөнүнө көчүп келген. 1991-жылы аксакалдар курултайы өткөрүлүп, Жайыл ата коому түзүлгөн. Коом тарыхты тастыктап, изилдеп, Жайыл Баатырдын басып өткөн жолун, эрдигин даңазалап келишет. Анын алкагында Жайыл Баатырдын музейи чакан болуп түзүлсө, 2012-жылы өзүнчө чоң жарык жайда ачылган. Музейге баш баккан адамга дароо Баатырдын ата теги, урук тукумун тааныштыруу менен башталат. Кыргыз болгондон кийин 7 атасын билиш керек деп. Анан Жайыл Баатырдын, мынакей Жайыл Баатырдын атасы Коңурбай. Чоң атасы Талкан, Чаа, Солто, Эштек, Богортон, Тагайби. Тагайбиден тарап атат. Анан Жайыл Баатырдын балдары Үсөн, Теке, Асан, Итике, Куттубай, Эшбото, Байбек, Кудайберди. Үсөндөн Шарип, Текеден Шорукчу, мынакей Өкөтен ошол учурда Жайыл Баатырдын неберелери 13 жашта болот. 13 жашта болуп, Кытайга элчилик кылып жөнөтүп, ак үйлүү болуп, ошол жерден Жайыл Баатырдын урпактары ошол жакта ак үйлүү болуп жашап калат. Азыр Шорукчунун урпактары кийин 100 жыл, 150 жылдан кийин келип, Караколдо Челпек айылында Ысык көлдө урпактары. Анан келип турат, кабарлашып турабыз, кийин алардагы тарыхты изилдеп, ошол жакта барып келген, бияктан аксакалдар барып келген, китепте да жазылган. Жайыл Баатырдын өмүрлүк жары Темиржан энебиздин дагы бул жерде орду бар. Бир эле музей эмес, 2 адамдын музейи десек болот. Жайыл Баатырдын өмүрлүк жары дагы ал убакта жоопкерлик заман болгон. Анан Жайыл кыргынында, Теңдеш түш кыргында жоопкерлер улам утурлап, чегинип турган убакта Темиржан энебиз аялдарды 13 жашар өйдө, балдардан өйдө, колдорунда курал алып, чачын желекке түйүп, душмандарга кул болуп калбайлы, күң болбойлук, кашык каныбыз калганча ушул кыргыз жерин кийинки урпактарга сактайлы деген ниетте курал алып, ошондо кан төгүлүлөр болгон. Темиржан энебиз мынакей Асан, Үсөн, Итике, Теке деген Итике кийинки аялдан болот да. Темиржан энебиз өзү Айкан деген кызды алып берет. Кийинки кыргызда кийин сөз болуп калба деп өзү Айкандан Итике төрөлөт. Бул экинчи аялынан да, ошо Айкан энебизден. Анан Жайыл кыргынында Итике Баатыр ошондо 13 жашар болот. Ошо экинчи аялынан Итике болот да. Итике анан Бегимжан, Канымжан деп төрөлөт. Темиржан энеден Асан, Үсөн, Теке. Бул жерде мына казактын ханы Абылай ханын сүрөтү турат. Бул жерде ошол убактагы карта тартылган. Анан бул жерде Абылай хан менен Жайыл Баатыр, Ныша Баатыр, кыргыздардын баары тең чогулуп, ушул жерде калмактарды чогуу салгылашып, баардык калмактардан тазалашат.
Абылайхан менен дос болуп, баягы Жогоч баатыр баары затан ынтымактуу болушат. Андан кийинки учурда кийин жайыл кыргыны болуп атат да. Анан ортодо бир келишпештиктер болуп, баягы бир аз эр азаматтардын бир тентектик бир жорук жоосунан эле баягы өрчүп кетип, анан жайыл кыргыны ошо Абылайхан ошо кыргыздарга эң биринчи жолу Талас жактан Садырхандын айылы менен айттырбай дедирбей бүт айылы менен баягы тыйып кылып бүт баардыгын өлтүрүп кетет. Мына бул жерде 18-кылымдын 2,5-ында казак-кыргыз салгылашуу баягы элдин койгон аты боюнча жайыл кыргыны. Жайыл кыргында Абылайхан баягы жайылдын чыгандыгына, кыргыз элин эркиндиктүү сүйө турганына көп баа бербесе керек баягы. Анан эң биринчи Абылайхандын кол салгысына меркеде болот. Экинчиси Жыламыш, азыркы жанагы Сокулук суусунда өтөт. Акыркы үчүнчү чечүүчү кармаш болсо Шамшы Кызыл суу чүйдөн болсо Жайыл баатыр өзү жалгыз болуп калат эли менен. Кол ас болгону чегингенде аялдар дагы согушуп атат. 13 жашар балдар боюнда бар. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда болгондо. Анан кийин тарыхта ошон үчүн жайыл кыргыны деп аталып калган. Жуңгар ойгурттар менен Абылайхан, кыргыз, казак элдери, анан ошонун ичинде Саяк, Сарбагыш, Бугу, Черик, Кушчу, Сары, Кытай бүт уруулар биригип, 40 уруу биригип, казактар баары биригип, Жуңгар ойгурттардан 1756-жылы, 60-жылдары деп болжол менен айтылат. Ошол беттешүүдө Жайыл баатырдын эрдиги абдан зор болгон. Жайыл баатырдын баягы мурда баягы тарых такталбай калды, сөөгү кайсы жакка коюлган деп Казакстандагы аксакалдар билген өздөрү изилдеп жүрүп, Казакстандын Мерке шаарынан өйдө мынакей тоонун этегинде Жайыл баатыр балдары Үсөн, Теке, анан бул жерде Жайыл бийдин, Жайыл хандын бейити деп казактар ошондой айткен да. Ошондой ошол жактан изилдеп, анан Жайыл баатырдын урпактары Жогорку Кеңештин депутаты Бакирдин Суанбеков, Замирбек Эсенаманов урпактары мынакей ушул эстеликти белгини коюп Казакстанга коюп келген. Сүрөттөгү Жайыл баатырдын 300 жылдыгы 2006-жылы өткөн ошондогу боз үйлөр Марекедеги көрүнүш. Анан Кара-Балта шаарындагы Манас спорт комплекс бар. Ошол жерден багы концерттик программалар ошол жерден өткөн. Мынакей бул жерде Жайыл баатыр, Темиржан эне, Сафит Буландан багы эли менен келе жаткандагы көрүнүштү чагылдырган, театрлаштырган көрүнүш. Музейде кыргыз баатырларына, жоокерлерине тиешелүү согушка кийген жана колдонгон курал жарактары атайын жасалып коюлган. Жайыл баатырдын убагындагы согуш мезгилиндеги колдонулуп келген, кийип келген жоого чыккандагы жоокер кийимдери чагылдырылып, азыркы убактагы кыргыздын кол өнөрчү усталары жасаган. 300 жыл мурун ата-бабалардын, баатырлардын колдонулган курал жарактарын элестетип, кыргыздын уус чеберлери, усталары ушундай көргөзмөдөгү курал жарактарды жасаган. Мындан сырткары кыргыз элинин улуттук баалуулуктары, кылымдар бою ата-бабалар жашоо турмушуна колдонуп келген буюм тайымдар, сырткы кийимдери коюлуп, учурда жаш муундарга көрсөтүлүп, тааныштырылып келет. Бул жерде турган сабоо, кымыз, бышат биздин ата-бабаларыбыз, апаларыбыз көбүнчө аялдар колдонган. Азыр деле ушул сабоону колдонот. Бул деле бир 200 жылдан ашык экен, бизге музейге коюп, эстеликке келген окуучуларга, көрүүчүлөргө сабоо кандай экенин көрсөтүп, малдын терисинен жасалып атат, кандай бышык. Кыргыздар мергенчи болгон. Мергенчилер өзүнүн табылгасын баарын айылга бөлүштүрүп, бүт баардыгы тең бөлүп, бири-бирине боорукер болуп, карамдуу болуп, элин баккан мергенчилер. Апалардын колунан жасалган кийиз оюн менен бакай калпак деп коет. Бул аксакалдар, кыргыздын аксакалдары кийген баш кийим. Анан бул жерде дагы мынакей эчкин терисинен жасалып, баштап чанач. Бул жерде жаргылчак. Анан бул жерде дагы супара.
супарага апалары камыр жайганда супара колдонулган. Бул жерде жыгачы идиштер дагы, бул жерде териден жасалган дагы сүт азыктарын, жарма илгерки колдонулган буюмдар. Кашбулактын терисинен төшөктөрдү мына ашатып эме кылган. Койдун терисинен жулуу болгон. Анын өзүнүн ден соолукка дагы пайдасы бар. Бул жерде малдын терисинен ашатып, мына ичи, мынакей сыртынан мулардын баарын боек менен ашатып, абдан кол менен жасалган. Бул 200 жылдан ашык жул болуптур. Бул тоомдун эмне сыры бар? Бул жактагы тоом менен булдун айырмасы мына бул жерге мындай белги экен да, байлай турган. Бул тоон деген багы күйөө балага кийсе турган багы тон болуп эсептелет экен. Анан этеги дагы тигинден жайык болот. Тигинден тигилип башкараак болуп, анан бул жерде байлай турган бар. Ошон менен бул күйөө балага берилген. Азыр кийит деп коюп атпайсызбы? Ошондой болуп арналып тигилген тон экен айырмасы. Бул жердеги экспонаттардын көпчүлүгү жер казуулардагы археологдордун табылгалары. Музейдин жанында Жайыл ата коомунун атайын имараты жайгашкан. Ал жакта коомдун мүчөлөрү келип чогулуп, иш-чараларды талкуулашат. Тарыхты тастыктаган документ, китептер сакталган. Жайыл баатырдын желеги ушундай түстө болгон деген маалыматтардын негизинде ушул кеңешип отуруп 2015-жылы Жайыл ата коомунун желеги биз дагы бул эң ыйык туус деп айтабыз. Азыркы учурда Жайыл ата коомунун төрагасы 2014-жылдан бери коомдук иштерди жетектеп келет Насыралиев Русланбек Осмонбекович. Жайыл баатырдын эрдигини даңгатылоо иретинде 23 февраль күнү жаш бокс боюнча турнир өткөрөт. Биз дагы иш-чараларыбызды өткөрүп атабыз. Куран окутулуп турат жыл сайын. Жайыл баатырдын меркедеги коюлган сөөгүнө барып турабыз, зыяратка кой союп Куран окутуп. Бул эстеликти дагы, анан Жайыл баатыр атындагы тарыхый музейди дагы биздин Жайыл баатырдын урпагы Асандан тараган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаты Динара Исаева Шертаевна салып берген өз каражатына. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, Таң СТВ көрсөтүүсү үчүн.